Казакстанда Байтерек космостук ракеталык комплекси быйыл ишке кириши мүмкүн. Анда космос кемесин учуруу 5 айына пландаштырылган. Комплексти ишке киргизүү Казакстанга натыйжалуу коммерциялык түзүмү бар толук кандуу космостук тармакты түзүүгө мүмкүндүк берет. Биздин негизги жобамыз Ресей Казакстан экөөүнүн косулган жоба Байтерек жобасы болуп келеді. Биздин негизги Байтерек долбоорубузду Орусия менен Казакстан биргеликте ишке ашырууда. Бул Зениттин мурдагы учуучу жери. Биз аны андан ары өнүктүрүп жатабыз. Ушул жылдын аягында биринчи ракета учат. Азырда адамдар учурулган жерди көрүүгө кызыгып жатышат. Казірде ол зымыранның ұшатын орнында тамашалауга адамдар кызыкчылыкты билдирип жатыр. Он на околоземную орбиту выводит. Союз 5 ракетасы жердин орбитасынан 17 тонна жүк жеткирүүгө жөндөмдүү. Бул толугу менен коммерциялык буйрутмаларды аткарууга мүмкүндүк берет. Биринчи учуруу ушул жылдын 5 айына пландаштырылган. Байтерек долбоорунда ракета учуруу жеринде казакстандык инженерлер иштейт. Бүгүнкү күндө бул жерде 150 адис эмгектенүүдө. Ал эми келечекте туруктуу негизде Байтерек космос ракеталык жеринде иштеген адистердин санын 350-ге жеткирүү көздөлүп жатат. В космическом ракетном комплексе Байтерек. Байтерек ракеталык комплексинен космостук аппараттарды учурууда авиациялык керосин жана суюк кычкылтек түрүндөгү отунду пайдалануу каралган. Бул экологиялык жактан кыйла натыйжалуу дешет адистер. Азыр космостук ракета комплексинде даярдык иштери кызуу жүрүп жатат. Учурда өлкөдө 5 космостук аппарат бар. Алардын жардамы менен спутник байланыш жүргүзүлүп, аймакка мониторинг жүргүзүлөт. Эми Байтерек комплекси аркылуу ата мекендик космос тармагы жаңы деңгээлге чыгат. Бул келечекке деген мультипликативдик инвестиция.